Көңүлдүү күнүңүз менен саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, сотка көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр. Акыркы убакта ушул дарыгерлер эркектер арасында простатит, тукумсуздук жана сексуалдык жактан алсыздык сыяктуу оорулар күчөп келатканын айтышып, коңгуроо кагышууда. Деги эле ушул ооруларды кантип алдын алса болот жана кантип дарыланса болот? Дал ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз уролог, дерматолог Калдарбек Бактахунов агайыбызга келип жоопторубузга суроо алалы деп турабыз. Саламатсызбы агай? Эң эле алгач ыраазычылык билдиребиз. Деги эле жана айтып өткөн ушул ооруларды деги эле сизге акыркы убакта кайсыл оорулар менен көбүрөөк кайрылышууда? Акыркы убактарда эми көп эле оорулар болот. Мен уролог катары бөйрөк оорулары менен көп келишет. Көбүнчө ошол бөйрөк анан тукумсуздук менен көбүрөөк простатит оорулары дагы бардыгы эле көп келишет ушул оорулар боюнча. Кандай жолдору бар? Кантип дарылайбыз? Кантип өзүбүздү сактайбыз ушунун алдын ала? Тукумсуздук дегенде илгери аялды гана күнөөлөп, аялдан болуш керек деп эле аялды күнөөлөп 100% аялга неме кылып койчубуз, шылтап койчубуз. Эми болсо тукумсуздукта бул эркектер дагы бир 40-50% ошолордон дагы ошолордун ден соолугуна да байланыштуу болот экен да. Тукумсуздукту караганда бул 20-га чыгып 30-га чыгып калганда эмес, аны жаш бала жагынан баштап караш керек да. Орустар айткандай репродуктивная функция деп коет. Ошол функция кичинекей бала жагынан баштап крипторхизм деген баягы жумурткасы ордуна түшпөй калган же бир инфекциондук оорулар менен ооруп калган, паротит, баягы свинка, бруцеллез, инфекциялык оорулар менен ооруп калып, ошолор кийин тукумсуздук алып келген, же убагында жумурткасы ордуна түшпөй калып, низведение операциялары жасалбай, кан айлануулары бузулуп, атрофироваться этип калып, анан чоңойгондо, үйлөнгөндө 1 жыл жашайт, 2 жыл жашайт, балалуу болбой тукумсуздук болгон учурлар ошондо да билинет да. Биз спермограмманы урукту текшерип көрсөк эле уже же 0 же бир 20-30% ылдый болуп калып тукумсуздук болгон учурлар көп болот. Ошол үчүн аялдар эле эмес, эркектер да бир 40-50% ошолордун ден соолугуна байланыштуу болот. Анан бул нерсени жаш бала жагынан караш керек. Ден соолугуна карап, 13-14кө чыкканда гормональный фон деп коет, ошол фондорду карап, кандай өсүп атат, эркектик гормондордун уровени кандай, аларды текшерип карап туруш керек болот да, тукумсуздуктун алдын алуу үчүнчү. Азыркы учурда ушул жаш кезде балким менталитетти же эме уялуу сезимдери болобу, айтор көп көрүнүшө бербейт да. Анан көйгөй жаралганда эле гана ошол урологко барыш керек, көрүнүш керек деген сыяктуу талаптар жаралбаса, эмне себептен ушундай болот? Эмне себептен ушундай, кандай десем, келбей жүрө беришет айрымдары? Туура. Ошо менталитет дейт, ошол уялуу неме көп болот да бизде. Мына жаңы эле бир жаш бала келип кетпедиби? Байке үйлөнмө келем деп 1 ай мурда келген. Бул дагы тияк бияктан угуп же өзүн сезип калганбы, дарыланып алайын деп келген экен. Текшерип көрсөк, бир топ ошол гормональный фондору өтө ылдый, уруктары өтө ылдый болуп, анан өзүндө да психологический коркуу сезимдер болуп, алдын ала дарыланып алайын деп үйлөнөрдүн алдында. Үйлөнүп алып, анан баягы мен айткандай 1-2 жыл балалуу болбой, кеч келип ажырашып, тигинтип мынтип келбей, эртерээк келип кайрылгандары жакшы да. Ошол тукумсуздук боюнча. Эми кыздар боюнча, алар боюнча гинекологдор иштешет. Эми биз баягы баласыз тукумсуздук болуп атса, экөөнү тең карап, аппарат менен көрүп, генитальный инфантилизм же болбосо аларда дагы гормоналдык нарушениялар болсо, аларды эндокринологко жөнөтүп, диагноз коюп, алдын ала үй бүлөлөр кийин үй бүлөлөр ажырашып кетпеш үчүн, балалуу болуш үчүн бардык немелерди ушул врачтар карап туруш керек. Айтсаңыз, тамеки чегүү, насвай чегүү, кальян биздин урук системасына деги эле кандай таасирин тийгизет? Зыянбы? Канчалык деңгээлде зыян? Эми урук тамеки тартуу
насыбай чегүүлөр действительно зыяндыгы бар. Эми бирок тукумсуз болуп калуу баягы мен айткан себептерге байланыштуу болот. Аны чегеби чекпеби кээде ал нар жагынан тукумсуз болуп, жумурткада клетка сертоли, клетка лейдиге деген клеткалар болот. Ошолор тестостерон, сперматогенезди участвовать этет да. Ошолор башынан иштебесе, кийин кальян чегеби, башка кылабы, анысына карабай тукумсуз боло берет. Эгер такай катуу чегип алкоголь ичимдиктерин, ошо сен айткан жаман немелерге неме кылган болсо, процентный активность ылдыйлап кетет. Нар жагынан балалуу боло турган бала деле начар болуп, баласыз, тукумсуз болуп калышы мүмкүн. Ал жагынан алысыраак болуш керек. Жаштарыбызды үйрөтүшүбүз керек. Мына кальян, тамеки чеккен начар, насыбай чеккен бул рак ооруларына да алып келе турган, тилдин астын, баягы илептердин рак ооруларына да алып келет. Ошолорду алдын ала билиш керек да. Буларга профилактикалык бир көз караштарды, ушундай түшүнүктөрдү жеткирип айтып туруш керек жаштарга. Жигит менен кыздын ортосунда болобу, же болбосо жаш үйлөнгөн жубайлардын ортосунда болобу, ушул сексуалдык жактан кошулуусу деги эле маалымат жетишсиздиги, кандай десем, керекпи, деги эле маалымат алыш керекпи ушул боюнча? Бизде азыр акыркы учурларда кээ бир активисттер да айтып калып атат, мектепке ушул программаны киргизсек кандай болот эле депчи. Киргизсе жакшы болот беле, деги эле канчалык деңгээлде таасирин тийгизет ушул нерсе дагы? Бул боюнча албетте эми атайын эле программаларды киргизели десе, кээ бир баягылар каршы болуп аткандар бар действительно. Эми бир жолу каршы боло бериш да кыйын. Аны ата-эне айтып деп туруш керек, же ата-эне менен беседа кылып, ушу балдарыңарга айткыла деш керек. Же болбосо ушундай бир толук программа болбосо дагы бир сааттарды киргизип, ушулар жөнүндө бир информация бериш керек балдарга, кыздарга. Мурда илгери бир значит, илгери төрө боюнда бар, же боюнда боло элек кыздарга, келиндерге атайы уюштурулган ушундай сааттар болчу. Гинекологияда да гинеколог баягы подростковый гинеколог дегендер болчу да. Подростковый ошол убакытта көрүп атып эле, ошол убакытта түшүндүрүп, ошолор айтып деп, ошондой сааттарды өткөрүп турушчу. Азыр андай болбой калды действительно. Үйлөнгүчө деле атасынан уялып, энеси айтпаса башка бирөөлөргө бул суроолорду баарына эле айта албайт, уялат. Ошол информация жок, ошол бойдон кирип барат, үйлөнүп, кандай кылыш керек, тиги кылыш керек. Эми баягы жеңелери азыраак айткан немелер болот, алар деле толук информация бере албагандан кийин көйгөйлөр жаралат. Ошон үчүн эми конкретно өсүп калгандан кийин 9-10, 11 класстарда ошондой информация берип коюш керек, кандайдыр бир неме менен чечиш керек да бул вопросту. Мектептеби же окуу жайындабы, эми бардыгы эле окуу жайларда окуй бербесе дагы бул мектептен азыраак информация берилиш керек да деп ойлойм. Көпчүлүк мырзалар бул көйгөй менен жолугуп калышат. Сексуалдык алсыздык же болбосо бел суунун бат түшүшү. Эмне себептен ушундай болот? Бел суунун бат түшүшү бул баягы чувствительность деп коет. Сезүү немеси жогору болгондуктан, мисалы үчүн тиги отургузулбай калган балдар болсо, мисалы үчүн ар дайым баягы жабык жүрүп, анан кийин ачылганда ал жак чувствительность высокий болуп, ошол жактан дагы убагында сүннөткө отургузулбай калгандардан болушу мүмкүн. Эми бел неме түшүшү бул эми жаңы үйлөнгөндөрдө ал мындай немелер учурайт. Себеби жаңы үйлөнгөндөн кийин чувствительность высокий дегенде мындай, анан кийинчерээк бул өзүнүн калыбына келиш керек да. Өзү нормалары бар. 3,5 минутадан 7 минутка чейин деген нормалары болот да. Эми буну балдар ойлошу мүмкүн 20 минут, 1 саат, жарым саат деп, андай болбойт. Өзү негизи
ошо неме 3,5-7 мүнөт эле нормада өзүчө. Аны мындай неме көрсөтүп 1 саат 2 саат деп бирөөлөр мактанып айтып койсо меники андай болбойт деп ойлонуп неме кылышы мүмкүн. Негизи андай болбойт. Жарым саат 1 саат болуп аял кишини кыйнап, аял кишини эркекти кыйнап, ал психологически өзүнчө бири-бирин кыйноо болбойт. Ошон үчүн уролог, андрологко барып канча болот, анан кийин мисалы үчүн жашына карап 30 жашта мынча, 40 жашта мынча, 50де мынча деп биз кийинчерээк 1 айга мынча болсо болот, же болбосо 1 жумада мынча жолу болот деп ар бир жашына карап түшүндүрүп беребиз. Ошондо баягы мен жаш кездегидей болбой атат, жаш кезде 4 жолу 5 жолу болчу элем деп 40-50ге чыккандар келишет. Анан ал аксакалдарга айтабыз, ушундай ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот, убакты саатында ушундай боло турган нормалары бар деп түшүндүрүп беребиз. Ал эми баягы сен айткандай преждевременная эякуляция деп коет, баягы тез бүтүүлөрдү врачка келип кайрылса, ага атай өзүнчө психологически сүйлөшүп, оорулуу менен атай дарыларды ичип, аларды өзүнүн баягы мен айткан нормаларына жеткизип койсо болот. Лечение кылыш керек. Дарыланыш керек деп ойлойсузбу ошол бел суунун эрте түшпөш үчүн? Ооба, дарыланыш керек болот. Биз карап баягы мен айткандай проблемаларын бар болсо проблемаларын чечип, же болбосо психологический, же местный чувствительность высокий болсо, же болбосо баягы гормональный баланстардын ылдыйраак болгонуна байланыштуу аларды биз анализ алып туруп текшерип, дополнительно дарыларды беребиз. Өзүнүн группалары бар, допоксетиновый группа для продлевания половых контактов, ушундай бир немелер берилет да, дарылар. Ошолор берилгенде ал өз калыбына келип калат. Анан даярдоо, аял менен эркектин ортосунда болгон мамилелерден дагы, анан ал канчалык тез кошулганга да байланыштуу болот. Айлап кошулбай анан бир кошулганда, конечно, тез эле бүтүп калат. Ошон үчүн ал ошол мамилелерден дагы байланыштуу болот да. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, ушул мастурбация деп коет эмеспи? Ушул нерсе ден соолукка зыянбы же зыяны жокпу деп суроо бергендер бар. Ооба, болот. Эми мастурбация бул ар бир нерсенин өзүнүн бир убактысы болот да. Мастурбацияны бир жолу эле зыян деп чыккан врачтар дагы ал туура эмес түшүнүк. Бул физиологический потребность болот бир убакытта. Мисалы үчүн бала жетилип калды, үйлөнө элек, семене пузыректор толуп турат баягы урукка. Ошол учурларда ал мастурбация кылбаса деле ал уктап атып, түшөркөп, полюция деп коет, ночные полюции жүрөт. Физиологический адам өзү нормада ошолорду чыгарат. Өзү полюция болупчу. Раз ошондой болбой аткан учурларда кээде мастурбация кылган кездерде болот. Ал физиологический мастурбировать этип бир жолу эле анын аркасынан түшүп алганда, бул психологический баягы какой-то бир шизофрения ооруларында да алып келет деген бир түшүнүктөр да бар. Ошол жагын дагы неме кылыш керек. Аял алып, мурда үйрөнүп калган балдар бар. Аял алса дагы мастурбация жасап анан өзүнүн немесине келгендер болот да. Ал уже оору болуп калган болот. Мастурбация менен өтө катуу алектенип кетүү дагы туура эмес. Өзүнүн убактысы бар. Анан биз айтабыз, сен уже мына 27-30га чыгып алып келгендер болуп калат. Сен уже үйлөнүшүң керек физиологически. Сен эми жүрө бергенде, алар мастурбация менен эле жашап калганда, ал ошо психологический ооруларга да туш келип калышы мүмкүн. Ошол мастурбациянын дагы ар бир өзүнүн убактысында болот же болбойт деген түшүнүк ушундан келип чыгат да. Мырзаларда канча жашта ушул даяр болуп жетилет үйлөнүүгө? Үйлөнүүгөбү? Эми мырзалар негизи бул эми физиологический, анан психологический бардык жагынан даяр болуш үчүн, мисалы үчүн 18-19-20-ларда уже физиологический даяр болуп калат. Бирок ал психологический үйлөнүүгө даяр болбошу мүмкүн.
ал окуш керек, башка кылыш керек, кийин үй бүлөсүн бага турган болуп, өзүнчө бир окуу жайды бүтүп, бир неме иштин үстүн алып 24-25ке чыкканда ошол оптимальный вариант деп ойлойм мен. Илгери 22-23 жаштарында үйлөнүшчү мүмкүн ал убакта ошондой эле. Азыр кичине 24-25 жашка максимально, ошондон кийин көп жүрбөй үйлөнүш керек. Ал эми ошондой жүрө бергенде да башка жаман жолдорго барууга түрткү бериши мүмкүн. Бул физиология да. Бул физиологияны кээде токтото албай калышы мүмкүн. Аны эми в любом случае анын акыл эс менен басып турган киши болсо басып турат. Ага күчү жетпегендер башка немелерге да барышы мүмкүн да. Ошон үчүн көпкө жүрбөй 24-25ке чыкканда үйлөнгөнгө аракет кылыш керек. Эми кыздардыкы эми өзүнчө бир маселе алардыкы. Аялы менен күйөөсү ортосундагы кошулуусу, деги эле аял кишинин канааттанбашы ажырашууга алып келиши мүмкүнбү? Мүмкүн ажырашууга алып келиши мүмкүн. Анын үчүн ошол экөө тең врачка келип сүйлөшүп, врач өзүнүн айта турган немелерин айтып, кандай кылыш керек, алардын органдарынын жайгашышын карап, кандай кылган убакытта кандай позиция дегендер бар, кандай позицияларды выбирать эткендерди үйрөтүп, кандай кылыш керектерин жакшы үйрөтүп койсо, алар ажырашпай көпкө жашап, бактылуу жашап кетиши мүмкүн. Эгер действительно баягынтип эле эч нерсе неме болбой атса, вагинизм деген оору бар мисалы үчүн. 1 жыл жашайт, 2 жыл жашайт, 5 жыл жашап жүрүп, уялып, ажыраша албай, адамдык сапаттары туура келип, бирок кошула албай жүргөн үй бүлөлөр болот. Ошол учурларда биз лечение кылып, аларды кошуп, балалуу болгон учурлар болот да. Ошон үчүн врачка сөзсүз кайрылыш керек. Ажырашып кетиши мүмкүн. Ошентип 4-5 жыл жашашып, анан кийин башка күйөөгө тийип, анан башка күйөөсү алып келип, анан кийин кошушкон учурларыбыз болот. Менталитетине карап уялып жүрө беришип, балалуу болбой, элдерге же кошулбай айтабыз деп айта албай, анан бирөөлөрдөн угуп калып анан келген үй бүлөлөр бар да. Ушул оору, особенно ушул оору менен өмүр бою турмушка чыкпай калган кыздар болот. Турмушка эркекти жолотпойт. Жолоп эле кет, жакындаганда тырышып туруп алат. Аны только врачтар чечет бул проблеманы. Ошо врачка кайрылыш керек, кандай гана көйгөй болбосун. Эркектин жыныс мүчөсү ушул таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Эми баягы немени айткан атасың го, эми чоңдугу, кичинеги, ошо размери, өлчөмү. Эми бул негизи тийгизбейт. Бул жерде 7 сантиметр болобу, 10 сантиметр болобу, 15 болобу, ал туура колдонсо эч кандай тийгизбейт. Репродуктивный функциясы жүрө берет, балалуу чакалы боло берет. Бул жерде аялдын жыныстык органында, эркектин жыныстык органдарында эротический зона деген зоналар болот. П клетки деп коет, клетки давления. Ошолорду туура колдонуп, ошолну неме кылганда анын эч деле кереги жок болот. Оргазм, бүт бар, эякуляция, бүт бардыгы туура жүрө берет. Ал не обязательно бир 15-20 сантиметр ал болбогон кеп. Биздин эмебиз боюнча 18 болобу, 10 болобу, 12 болобу, ошол туура эле узундугу боюнча эркектерге айтып коюш керек да. Себеби балдар кыжалат боло бериши мүмкүн. Мен баняга же башка жака барганда бирөөнүкүн көрүп алып эле өздөрү психологически чөгүп кетиши мүмкүн да. Антпеш керек. Келсин, ошол кичинекей неме менен аялды кандырып, балалуу чакалуу болуп, анын жолдорун үйрөтүп коюш керек, болду. Бул да болсо билимге артта калат. Анан кийин дагы баягы жаш балдарды действительно гипогонадизм деп коет. Ошол
убагында 10 жаш 12 13 жаштарында өсө турган убагы болот. Ошондо врачка алып келсе бизге, биз ошол убакта эффективный өстүрүп коебуз. Ал максимально өссө 19га 20-21ге чейин барышы мүмкүн. Ар түрлүү литературада ар түрлүү өзүнүн өсө турган убактысы болот. Андан кийин өстүрөм деп аны бекер эле балдардын акчасын алып неме кыла берген, ал эң туура эмес кеп да. Силерге кайрылгандар болобу ушул чоңойтуп бергиле деген сөз? Кайрылгандар болот. Өзүнүн пещеристый тело деп коет. Мына сүрөттөрдө турбайбы? Пещеристый телолору эки бөлүнүп чоңое турган учурлар болот. Ошол учурунда чоңойтсоң чоңойтуп калдың, анан кийин бекер эле элем калганы уже бизнес болуп кетет. Калгандар дары дармек алып кереги жок. Акча коротуп. Дары дармек кан айлануусун көтөрүп, анан кийин баягы пещеристый телолорду чоңойтконго, анан ростковый слой өзү пока бар болсо, ошолорду өсө турган өзүнүн немеси бар болсо, ошолорду стимулировать этип өстүрүп коюш керек убагында. Кийин убакыт өтүп кеткенден ал уже болбойт. Бизде монголоид расасында дегеле кыргыздардын норма боюнча канча сантиметр болот? Маалымат катары монголоидтерде, кыргыздарда 10-12, максимум 13, андан ашыгы ашык. Андан ашыгы эми билбейм, башка немелерде болушу мүмкүн. Бирок мен баягы айтпадымбы? Ошол оптимально 8ден баштап 12-13гө чейин, андан ашык. Ал жагынан монголоидтер мактана албайт, бирок ошол деле жетиштүү болот. Чоң рахмат сизге. Бардык жоопторго кенен жооп алдык деп ишенебиз, суроолорго. Анан эркин микрофон, ушул кайрыла кетсеңиз, мырзалар арасында жана айтып өттүк, бир аз уялуу сезим болушу мүмкүн, келе албай жүрүшү мүмкүн. Дегеле сиздерге келип көрүнүп кетиши канча сомдон канча сомго чейин дарегиңизди айтып өтсөңүз болот. Эми мырзаларга айтарым, ошол аталарга айтыш керек буну. Мырзалар мырза болуп баягы жаш балдар жетил электе аларды бирөө жарым айтып дебесе, ошо кичинекейирээк кезинде 10 жаштан 12-13 жаштарында ата энеси билип калса, жото баламдын немеси терисинен чыкпай турат дегендер болот, кичинекей болуп атат. Ушулар кайрылып бизге ошол убагында балдардын алдын ала баягы жыныстык органын чоңойтуп кетсе болот. Ошол жагынан анан эми балдар кийин үйлөнө электе алдын ала келип бир консультацияга келип кетсе жакшы болот. Келип байке кандай кылайлык дегендей мындай деп эч уялбай эле келиш керек. Эми мен 200 сом менен прием кылам. Эми биздин прием 200 сом да, частныйда тияка төлөш керек, бияка төлөш керек деп. 200 сом менен эме кылабыз. Мен Лагвиненко көчөсүндө Бишкекте, Лагвиненко 32 жибек жолу менен кесилишкен жердемин. Эртемен 7:30 баштап 5ке чейин иштейм. Суббота күндөрү түшкө чейин иштейм. Келсе болот. Менин телефонум 0555 00 4952. Эгер неме болсо интернетке кирип Калдарбек Бактахунов десе чыгат ошол жактан биздин медцентр. Калдарбек Кожоевич, чоң рахмат. Сиздин жоопторуңуз биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө кайсы бир деңгээлде жардамы берди деп ойлойбуз. Ал эми сиздин ишиңиздеги ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эч качан оорубаңыздар, ден соолукту алыңыздар. Кийинки маектерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.